Жалал Абад шаарында кубанычтуу күн десем болот. Анткени шаарыбыздын жашоочулары өзгөчө турак жайга муктаж болгон жарандарыбыз көптөн күткөн Бахрейн социалдык шаарчасын ачылуу аземи болуп жатат. Алгач эле бул шаарчаны курган Асанабил коомдук кайрымдуулук фонду Бахрейн мамлекеттик Каф Аль-Инсания уюмунун ошондой эле долбоорду ишке ашырууда салым кошкон Бичерки кайрымдуулук уюмунун өзүмдүн жана Жалал Абад шаарынын элинин атынан терең ыраазычылык билдирем. Шаарыбыздын Көгарт Кичи районундагы Бахрейн социалдык шаарчасында 24 батирлүү турак жайлар, 250 орундук заманбап мектеп, тигүүчү цех, үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты жана мечит курулду. Бул жайда бардык заманбап шарттары жаратылган десем болот. Биз сиздер менен ар дайым кызматташууга жана достук мамилени бекем сактоого кызыктарбыз. Урматтуу коноктор, биз сиздердин ушунчалык жакшынакай заманбап мектептерде жогоруда айтып кеткен бардык социалдык муктаж болгон үй бүлөлөргө үйлөрдү куруп берүүдөгү мечит фаптарды куруп бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Баарыңыздарга бекем ден соолук, узак өмүр, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Саламатсыздарбы, урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары жана ушул Бахрейн мамлекетинен келген коноктор, баарыңыздар менен мына эң жакшы ачылыштардын бири болгон ушул билим берүүгө болгон ачылышта жүз көрүшүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Ошондой эле учурдан пайдаланып ушул Бахрейн мамлекетинен келген биздин досторубузга жана биздин Жалал Абад шаарына келген конокторубузга Жалал Абад шаарынын элинин, Жалал Абад шаардык кеңешинин жалпы депутаттарынын атынан ыраазычылык билдирип кетебиз. Бисмиллахи вальхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам. Биласала ан нафси. Урматтуу жалпы келген коноктор, эң алгач барыңыздарга мына ушул ачылып жаткан мектеп кут болсун дейм жана сиздердин атыңыздардан, өзүмдүн атымдан Бахрейн мамлекетинен келген биздин конокторубузга жана ошондой эле Каф уюмунун жетекчилигине кош келипсиздер деп айтмакчымын. Бахрейн мамлекетинен келген биздин коноктор жана ошондой эле Каф Аль-Инсания кайрымдуулук уюмунун өкүлдөрү жана жетекчилиги Кыргыз Республикасында көптөгөн кайрымдуулук долбоорлорду ишке ашырып келүүдө. Алардын ичинде мектептерди куруу жана ошондой эле калктын аярлуу катмарын, социалдык абалын жогорулатууда көптөгөн салымдарын кошуп келүүдө. 2019-жылдын этегинде бизге ушундай сунуш менен кайрылышкан. Анан биз ушул жер бош турган жер болчу да, муну биз бөлүп берип шаардык кеңештин токтомун чыгартып, шаарча курууга деп токтомду чыгарып бергенбиз да. Бүгүн мына Бахрейн мамлекети тарабынан демөөрчүлөр келип, ачылуу аземине турабыз. Биз мектептин окуучуларына жакшынакай мектептерди куруп берди, тигүүчү цехтерди мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар да. Анан эң негизгиси 24 үй бүлөгө квартираны бөлүп бердик. Бөлүп бергенде бизде турак жай кодекс бар. Ошого таянып, томолой жетимдерге биринчи орунда, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, инвалидтерге, жалгыз бой көп балалуу энелерге бөлүп берди да. Жалпысынан бул жерде 250 орундук мектеп, 2 сменмен окуганда 500 окуучуну камтый турган мектеп жана 24 бул жакта социалдык үйлөр курулуп атат. Ал үйлөрдү биз азыркы учурда тоголой жетим, ошондой эле жарым жетимдерге жана жесирлерге деп бөлдүргөнбүз. Ошол шаардын территориясында жайгашкан. Эски мектебибизде бир аз кабинеттер тар болчу, окуучулар 20дан 24төн зоргоп атат эле. Азыр биз заманбап мектепке келдик, кабинеттер өтө чоң, 30тан окуучу атат. Ошондуктан ал жакка караганда бул жакта баягы окуучулардын саны көбүрөөк болот. 600гө өзүбүз 565 600дөн ашык окуучу окуйт деген үмүттөбүз. Буюрса бизге жакшынакай заманбап баягы балдардын билим алуусуна, билим сапатын көтөрүүсүнө жакшынакай шарт түзүлдү деп ойлойм.